Мээриндүү ырайымдуу жараткан Алла Тааланын аты менен баштамакчымын. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам ар таң заарында жана кечкисин сөзсүз Алла Таалага жалбарып зарыл дубаларды айтар эле. Ошол дубалардын катарында Имам Бухари жана бир катар хадис алымдары сахих тастыкталган, ишенимдүү даражасында жеткирген төмөнкү хадис баарыбызга пайдалуу болмокчу. Анткени өзүбүз, ата-энебиз, урук туугандарыбыз өзгөчө келечек урпактар болгон жаш муун балдарыбыз үчүн бул дуба абдан зарыл болмокчу. Ал дуба төмөнкүдөй пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: Аллахумма, о жараткан Аллахым, инни ауду бика, мен сенден сактоо суранамын, сени менен. Минас санами, кулак оорусунан жана укпай калуусунан. Вал баками, тил менен сүйлөй албай калуудан, жеке кечтенип калуудан, жалпы жонунан тилге байланыштуу оорулардан. Вал жунуни, акылга доо кетип, жиндиликке дуушар болуп калуудан. Вал жузами, пес оорусунан. Вал бараси, ала оорусунан. Вал сайи ласкон, жана айыгышы кыйынга турган, көпкө созулуп кеткен айыккыс оор, жаман илдет оорулардан, дартка даба, оорудан шыпа сураймын. Алдын ала ошол нерселерден өзүн сактай көр деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жалбарып дуа кылган. Ушул дуаны айтып турсак жакшы болот буюрса.